Жапаров менен Адахам Адамаров биригишкек дейт да. Мен любойын колдойм. Кимизи бириксе бириге берсин. Не только Адамаров. Иши кылып мамлекетти оңдоек. Мен заамын. Мен көп айтчат эмне үчүн бүтүн Кыргызстанды колдойсуң деп. Мен бүтүн Кыргызстанды колдогон себеби бүтүн Кыргызстанда партиянын программасы мага жагат. Ошо кайсы программалар десеңиз мүмкүн да. Мен 93 конституцияга кайтууга толук туура көрөм. Ал жерде баардыгы жазылган. Мына ошол эң оңой жөнөкөй биз үчүн. Ошол конституция биз үчүн туура болот да. Кайсы жакта алып барбаңыз, билим берүү тармагында баягы контракттык окуу жайларын жоюу, жалаң бюджеттик системага өтүү. Эгер бюджеттик системага өтө турган болсок, биз ал жерде сенин атаңын, апаңын акчасы мамлекетте ушундай катуу бийлик орно турган болсо, чыныгы бийлик. Чыныгы билимдүү жаштары, билимдүү кишилер келе турган болсо, ал жерде эч кандай коррупция деген нерсе болбой кала турган болсо, энеңин атаңын акчасы да куткара албай турган билим. Мына ошол билимдүү жаштар келип этең өлкөнү оңдой алат да. Ал экономист болсун, ал юрист болсун. Азыр кандай окууларды бүтөт элдер? Өзү чет элде жүрөт, өзү айылда жүрөт, өзү иштеп жүрөт. Бирок диплом алатпайбы? Мындайлар көп да, билебиз да. Ошон үчүн мен ошол нерсени колдойт элем. 90-жылы конституцияга кайтууну туура көрөм. Анан өлүм жазасы киргизүү деген бар. Мисалы, педофил мамлекеттин акчасын урдаган урууларды миллиондопчу. Алат 30 жыл, 20 жыл багып эмне кылабыз? 40 жыл алып тегил өмүр ушунча барбы, жок. Андан көрө өлүм жазасы ал үчүн эң туура болот. Мына туугандар менен кайра площадьча кайдап силер көрсөтүп берейин да. Аларды жок кылыш керек, ошон үчүн өлүм жазасы кириши керек. Бабановдун балдары дагы жүрөт дейт. Бабановдун балдары да баардыгынын эле балдары жүрөт. Не только Бабанов, Атамбаевдин балдары жүрөт. Моюнга алыш керек. Шаар тынч, Садырды колдош керек, туура айтасыздар. Ай, Байышбек Ташматов, что нарушаем ПДД дейт, туура нарушаем ПДД. Азыр ушундай ситуация болуп турат. Просто элге тааныштырып, эл ушу тынчтык шаарда баардыгы жакшы экенин көрсөтүп коеюн деп эле. А так, сиз айткандай мыйзам бузуп турабыз ПДДны. Тилек Токтогазиев десилер мындай көрөткөнсүңөр, ал бирок молодец жигит. Ал Кыргызстан партиясын шайлоодон четтеткенде, мына ошол жигиттин жанында болуп калып, жүрүп калдым 2 күн. Көрдүм. Эч нерседен коркпогон өрт жигит экен. Чынында калыстык үчүн ошол жерде жүрдү да. Молодец жигит экенине баа бердим. Эч кимден коркпой коюш. Ага да жүрөк керек, эл керек. Мына туугандар площадь. Баягы биздин площадь. Бир нерсеге наразы болсок эле чыга алат площадь ушул. Эч ким жок. Көрдүңүздөрбү туугандар? Мынакей. Тап-таза бардык жагы. Элди кошун кайтарып жатып бер жердечи. Ошон үчүн мына бул жагы мындай площадь тап-таза. Жалат болбой эле койсоңуздар болот. Азыр мындан кирип туруп өкмөт үй жакка барайын. Ошол жакты бир 200 бала кайтарып жатышкан. Мына туугандар, бул жерде көрүңүздөр да, булар бул элдик кошундун жигиттери, азамат жигиттер. Мына ушундай жигиттер бүгүн шаарыбызды кайтарып жатышат. Өзүң кайсы партиянын күйөрманысың дейт Алмаз Байкал. Мен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын чыныгы, мактанып коечу, чыныгы тарапкеримин, талапкер эмес, тарапкермин. Чаңаландык дейт, молодец. Садыр жана Мадымаров туңуюктан чыгарат дейт. Мен да ишенем, туңуюктан чыгарат. Мына туугандар, бул жакта да көрөсүз, ысык чай ташып, мына мужейлерди да бүт колго алышкан. Мына бул жакта да азыр мен көчүп эле көрсөтөм ушул жерлерди силергечи.
Эң Бишкектеги азыр киши көп жер ушу жер. Опа. Айда. Мен ушу жерге коюп турам машинаны азыр убактынча. Анан силерге көрсөтөм. Туугандар, элди кошуун. Бул жерде ойлогоңуздар, бул тарапташтар депчи. Элди кошуун формаларын көрүп турасыздар. Мына көрүсүңөр, чайларды ташып элден айланып болот да. Элден айланып болот. О, эжелерге рахмат айтыш керек. Караңыздарчы. Ушундай инсандар көп экен. Туугандар. Мына тамактар атышып жүрөт. Көрүсүңөрбү? Азамат жигиттер, молодец. Тамақтар атышып жүрөт. Тамақ, сок. Машиналар менен. Көрдүңүздөр. Каза болгон балага мен толук колдойм ошо. Мен комментарийлерди окуп жетишпей атам. Ошон үчүн жооп бере албайм анча-мынчаларыначы. Ысык чай тарашып. Рахмат кыздар, чоң, азаматсыңар. Молодец. Ташиев Алабука Аксу Өзбекстан чек арасына катышып жүргөн жигит дейт. Мен укпаган экенмин Алабука Аксу Өзбекстан. Тынч көрдүңүздөр? Эч кандай ызычуу жок. Ыктыярчы топ, элди кошуун, бардыгы жайында ызычуу жок. Негизгиси ызычуусу жок. Кыжылачылыкка орун жок. Эң эле киши көп жер мына ушул жер. Өкмөт үйүнүн алды. Аки. Айман кошолуп тамактар атып жүрсө, эми ысык чай, тамак бериш керек, шаарды сакташ керек. Шаар үчүн эле жүрөт көпчүлүк. Кайтарып мына азамат жигиттер көрдүңүздөр. Бу жакта кыздар атып жүрөт. Азамат деш керек. Эч ким мыйзам бузбай эле, кыйкырбай эле, бардыгы жакшы. Элди кошуун. Спринтердер самого get Шунун баарын жасаткан элдер элге ыраазы болуш керек, элге рахмат айтыш керек. Кыздарыбыз Мусор, пожалуйста, приносите потом. Ойлоңуздар, буларды бирөөлөр алып келип атат депчи. Меники эле карапайым эл. Чай горячий, подходите. Так, руки. Прогуляться. Ошол туугандар. Ушундай азырынча ситуация. Мына бuyakta да тамактар атып жүрүшөт. Ысык чай. Тамак бардыгы бар. Сук. Сук. Тамак тараткан адамдарга Алла разы болсун да. Ысык чайын берип, ушинтип эл үчүн кызмат кылып жүргөндөргө. Азамат Тормошов Аксын жолун жапканда бушканы алып койгондо Ташиев турган Мадымаров эстейт. Мен эми Мадымаровду тараткан жокмун, бирок Ташиев турганын билбейт экенмин ошондо.
Урмат Өмүрбаев, Мыктыбек Абдулдаевтан башка адам бар. Бирок мыйзам ошондой экен. Аксакал өткөрүп берген. Я мыйзамбы, аны точно билбейт экен, бирок ошол киши менин оюмча калыш эле. Мыктыбек Абдулдаев өтө мыкты киши. Моюндашыбыз керек. Мынакей боякта элдик кошун, ячы топ, бул патриот малдар окшойт. Патриот деген өзүнчө группа түзүптүр. Формалар ушундай экен. Ат башыдан салам дейт. Алейкум ассалам. Ат башынын Кымбатбек Аббасов. Бизден да салам ат башыга, туугандарга, моңолдорго да коем. Ысык чай ичип ал дейт. Ысык чай таратып жүрүп ысык чай ичип ал. Мынакей жигиттер жүрөт. О, мен студия суйда дейт. Ташиевдин патриот катары билем. Чыны Кыргыздын патриоту. Ал жөнүндө сөз жок. Мынакей туугандар. Şu ballarga razı болойн да. Өзүбүздүн эле жигиттерибиз эч кандай бийлик талашпай, элдер бийлик талашса булар элдин коопсуздугун карашып жүрүшөт да. Көтөрүлө. Эртең түз эфир кылып көрсөчү дейт. Эртең мен түз эфирде эмес, эртең мен иштерим бар. Колум бошоп калсам көрсөтөм. Колдон келишинче. Маку Жусупов, Мыктыбек, чынында Мыктыбек дедим го, досум окшойт. Мыктыбек Абдулдаев мыйзамдын эң бир кыйын билген кишилердин бири да Кыргызстанда. Садырды чыгарам деп жүргөндүгүндө сөз жок. Ташиев мыкты адам, ал жөнүндө да кеп жок. О, турат. Карантинде ушинтип талашса болмок. Элдибираны кой деген адам болот. Ар бир адамдын өзүнүн ою бар. Эми ал кой дегендер болуп атса керек. Мен бир нерсе дей албайм. Элдибира Сурабалдиеваны айтып жатсаңыз керек да. О, карапайым эл экен баардык жердечи. Площадь тыпты жаңы площадь жактан келдим. Бекташ Куштарбек площадь жактан жаңы тартып өткөрүп келдим. Прямойдон. Мына суукта жакшы сүйлөй албай деле калдым. Чоңалайдан салам деп Мурат дейт. Алейкум салам Мурат. Турсунбайдын жердеши экенсиз Турсунбай. Жаңы эле Турсунбай тиякта чай таратып жүргөн. Азыр чалып аткан, азыр барам. Тынчуктай бериңиздер Жипар Жаныгулова. Рустам Курманбеков, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Элдибира Сурабалдиеваны кой деп койчу түз эфирден дейт. Мен Сурабалдиеванын эмне дегенин көргөн жокмун. Бүгүн аны көргөнгө убактым болгон жок да. Эмне деп айткан сөзүм үчүн кой дейин. Эгер калыс эмес айткан болсо кой деп эле айта алам. Мага чай дейт. Чай жакта бар, чай кенен жетет. Сады Жапаровду колдош керек деп айтасыз. Чай менен советский көздөй. О, чай тараткан кишилер көп, ысык чай берип аткан кишилер көп азыр. Бишкекте абал туруктуу. Бардык жайында. Ташиев садырды чыгарам деп өзүнө өтүрдү эркектейт эле. Ал сөзүнө баа бериш керек. Ооба, Мыктыбек Абдулдаев Дастан Жумабековдон 100 эсе өйдө дейт. Жок, мен кошула албайм. Мыктыбек Абдулдаев Дастан Ятысбековичтен 1000 эсе өйдө. Даже 10 000 эсе өйдө. Көрдүк го деңгээлин. Ал кандай киши. Эртең көрөбүз эми ал кандай болот. Эртең да чечилет, эми бизде чечилип жатпайбы? Интриганттар тияктан бияктан. Салам Москвадан дейт. Сиздерге да салам. Бул москвалык туугандар жанагы бир нерсе айтайын дедим эле да. Могу митинг боюнча. Азыр кыргыздар көбөйүп кеткен эмеспи? Силерде 4000-5000 киши бар, Путинди куу берсеңер болот да. Бизден эч ким бизден революцияны талаша албайт да. 2 күндө, 1 күндө эле жасап койчу халкыбыз да.
Elimiz kaytpaz. Askat Koçumanov тура ар бир туугандарыбызга айтайлычы, могу жер-жерлердеги айылдагы токен, ушу мамлекеттик ишканалар болсун, эч жерин талкалабайлычы, эч жерине тийишпейличи. Ал өзүбүздүн эле байлыгыбыз эртең ошол нерселер кайра элдин эсебинен тургузулат. Ошолорду талкалабайлы, аны баягы каракчылар талкалайт, урлар талкалайт, аны жакшы адамдар талкалабайт да. Карапайым элдер талкалабайт. Бир уч эле ошонун үзүрүн көрөт. Азабын тартканда бүтүндөй биз эл татабыз да. Ошолорду алдырбаңыздар. Ошолорду сактап калыңыздар туугандар. Колдон келсе жер-жерлерде элдик кошундарды түзүп сактап калыңыздар. Сиздерден сураныч жалпы Кыргызстан боюнча. Кыргыз касиеттүү эл. Сөзсүз түрдө 100%. Импичмент маселесин точно билбейм. Москвадан салам, сиздерге да Бишкектен салам. Элвираны кууп чык дейт. Макул Жусуп, мекеним Кыргызстан шефи болгондо ким? Мекеним Кыргызстан шефи Матраимов. Кээптеңди көрсөтсөң дейт. Мен кээптеңди көрсөтөйүнбү? Көрсөтпөй эле коеюнчу. Караңгыда Кымбатбек Аббасов дейт. Үнүң тааныш дейт. Мен да эле айтайын, өзүм алам адам болом, Көксөрөк айылынан. Мына элдер, көрүп турасыздар, ызы-чуу жок да. Алейкум ассалам, садырды колдойбуз кудайыбызга. Булар ушул жерде элдик кошуунун балдары көпчүлүгү анан өзү Жапаровдун колдоочулары экен. Ысык чай ичип алыңыз дейт, ысык чай. Болдубу? Ысык чай. Сен ичип алайынчы бул жерден аз ысык чай. Şimdi эле тоңуп деле калдым, колдорум ушуп калды. Чай ичип алайынчы. Сине таштар. Ады бар, бир аз сөзгө келбеген киши да, болбосо бириксе жакшы болот эле. Жок, Азым бар өзү негизи туура айтат. Бир аз сөзгө келбеген киши бирок азыркы учурда ал сөзгө келип, элдин ынтымакка чакырылып атат. Ал жаман эч нерсе айткан жок. Жеке мен ушу жанында жүрүп билем. Ал андай айткан жок. Бул бая басып алуулар боюнча рейдерство. Не болмок? Алар өз ордуна келет. Өлкөдө мыйзам талаасына түшсөк, ал бардыгы өзүнүн ордуна келет. Постоянно бул туура эмес да, мындай айтканда туугандар. Жапайычылык, мына ушул нерсе болот, жапайычылык, басып алуу. Абазбек Асангазиев ошол балдарга чайлар жеткирип берип тура алып деп, ошол балдар молодец, аразын тилекти койчу дейт. Бүтүн эле тилекти койчу. Эртең айтайынчы тилек койчу дейинчи. Турсунбай өкөм айтып койчу, сам салып берем эртең менен дейт. Муратбек хорошо айтып коем. Эртең алып келе бериңиз. Ысык чай жок беле? Да. Жок, чай кийип аткам. Üşүп аттым. Рахмат, жон. Адет. Чай да алып келет. Чай жок беле? Чай. Чай был? Чай был? Берите, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Кому чай? Можно еще один? Москвадан салам. Ал жерде кыздар, азамат кыздар. Чай, тамактарга түшүрүшөт. Обрабатываем руки, получаем рагу. Помогите, пожалуйста. Акция. Ага, подержи. Молодец, рахмат, чоо. Спасибо большое, Диана. Диана Ложки. Диана Ложки. Диана счастлива. Диана счастлива. Давай. Что, ложки кинешь? Ушунда самсал. Блин, помогают, да? Самсал көп кепешти балдарда. Ташып, мына кыздар, азамат кыздар 5 кыз, 6 кыз экен. Жаш эле кыздар. 18-20 жаштын дегендер кыздар. 5 пакетиков. Kızlarda alam degender olsa o şaka geldi. Я замужем. Уже замужем дейт. Окей, кыздар. Я же? Есть. Рахмат. Buna dayar gelinler durat. Обрабатываем руки. Чай есть? Чай есть? Секунду. Чай. Dayar boydoklardan durat. Boydoklar gelinizler buna. Руки обрабатываем. Yaşına kay kızlar durat.
Впереди пройдите. Ya молодец. Gel bir yakka gel tamam vereyim bu yaktan. Ошого жиним келет. Сақ той қызып атасыңдар. О, молодец кыздар экен. Руки обрабатываем. Бир спринтте тамак бардыгы бар. Все у нас свои есть, мы не можем их раздать. Един айланып айтты. Эл бардыгын алып келип берет. Әкете бір таяқтас. Емелер қос қория. Арқа Опа, все. Давай. Уктай бериңиздер. Элиза Кыдырбаева. Уктай бериңиздер. Бирлан Кутаев алып калды абал. Руки, руки. Туруктуу болгондун районду базалашыптыр да. Акмактар. Плов есть, что ли, уже? Да, один остался. Ошо мигранттар Сейчас калып. плов кончится, что, рагу будете кричать? Дайте пакет, пожалуйста. Чаткалдан суанып чаткан эч ким тийген жок. Мына 2-3 кыз бар турушты. Чаткалды туугандар. Возьмите пакет. Чаткалды Да, Саня. чын айтыш керек. Талап тонот бүтүштүмү оларчы? Эми караш керек. Так, руки обрабатываем. Эл үчүн иштеш керек эми. Караш эртең айтан силерге койчу дейчи. Плов есть. Пойдем. Нет, не осталось. Рагу, сонун рагу. Мне помоги. Сегодняшняя ночь на ложке. Вакыт бөйалын кызыктады биздин. Жок. Просто разы болуп турам ушул кыздарга. Мына ушундай суукта элге тамак жеткирип, ысык чайын жеткирип берген кыздарга ыраазычылыгым. Она ложка. Один оранжевый сектик. Кандай Кто лимонад хочет? ызычы жок көрдүңүздөр. Тып-тынч. Ошон үчүн ыжылат болбоңуздар. Уктай берсеңиздер болот. Урушмай жок туугандар, урушмай жок. Анчалык арбай эле. Тилектагы патриот жигиттердин бири. Ал Кыргызстан үчүн көп иштерди жасай турган балдар. Мен көп комментарийлерге жетишкен жокмун туугандар, жооп бере алган жокмун мындай. Шайыр кыздар экен дейт. О, кыздар шайыр экен, кыздар молодец экен. Өмүрлөрү узун болсун, бактылуу кыздардан болсун. Так, ызычы жок көрдүңүздөр. Кылыч эртең жолугалы. Дичкага номерин жөнөтүп кой, хорошо. Дичкага номер жөнөтүп кое бериңизчи, мен азыр телефон заряд өчүп калат. Ошого жөнөтүп койсоң, аны кийин унутуп калбайын да. Анда жалганча кенип жүрбөңүз. Кыздарга рахмат. Западный дар менен битти. Так, Динара Исраилова Жапаров Татамбаев камаган мезгилинде революция жасап чыгара ала албагансыңар. Баарын токмоктоп камап койгон Мадымаров колдоочулары менен чындык үчүн чыга албаган Сооронбай Шариповичтин айкөлдүгүнөн, жөнөкөйлүгүнөн пайдаланып ызычуу салдыңар. Моюндагыла. Президент өзүнүн убактысы бүткөнгө чейин иштейт. Баалагыла. Эми мен сизге жооп берейин. Мен Жээнбековду жаман адам деп эсептейм. Ал мыкты, жакшы киши. Бирок жетекчи катары ал киши мындай айтканда 0. Өтө алсыз, жетекчи катары. Ошон үчүн мына бүгүнкү абалга келдик да. Ал киши мыкты, чечкиндүү болгондо мындай нерселер өлкөдө болмок эмес. Шайлоону кандай өткөнүн көрдүк. Шайлоого наразы болгон эл чыкты. Мына ошонун негизинде революция болду. Анда толук мүмкүнчүлүк бар эле. 1 сааттын ичинде эле шайлоону жокко чыгарып койгондо мындай көрүнүш болбойт эле. Негизи анча-мынча сөздөрүңүзгө кошулам, туура. Мен 100% эле мен өзүмкүн туура деп айтпайм. Сиздин сөзүңүз эле туура. Бул жерде революцияны генийлер ойлоп табышат, фанаттар ишке ашырышат, шакалдар үзүрүн көрөт дегенге мен толук кошулам. Мына ошондой болду бул революциядагычы. Так, мен
Zaratım çayını kaldı. Çay da bitip kaldı. Bari soğuk. Soğuk. Ne oldu? Sağ ol bile. Prezident kesildi makinede bir saat. Dizili var gene. Tarlap. İtalya'dan salam dedi. Bişkek'ten salam. Aleyküm salam. 200 dakikat kadar bir ornoyt. Sancar Kadraliyev tur aytkan. Oşo tur aytkan tura. Жаштар билем неге аракет кылышат туруп Бишкекте. Бабанов кандай десин чындап айтат. Мен Бабановду чындап айтайынбы? Бабанов жарабайт деп айтат элем. Бабановду баягы шайлоочуларына көрүп калгам да. Шайлоочуларында баягы 7% кредит, анан цветти өз баасында деген бар эмес беле программаларындачы. Ошондон кийин көп балагам негизи Бабановдун деле плюс жактары көп, чынын айтыш керек ал деле. Бирок мындай айтканда мен аны колдобойм да. Бабановду колдобойм. А негизи президенттик шайлоодо Мадымаровду колдогом. Анан Мадымаров өтпөй кала турган болсо, Жээнбековдон ошол Бабанов келсе экен деп тилеген элем. Аны ачык эле айтып жүрчү элем да. Бирок Бабанов жарабайт, бүгүнкү күн көрсөттү Бабановду. Италия тынчпы эле, жана коронавирустан алыс элесиңерби? Коронавирус чачата турган болду. Шакалдар атамекен 2 ай убакыт белгиле Садыр Жапаровго дейт. Садырды колдогула буйрса дейт, Бабановду жолотпош керек бийликке дейт. Кандай болсо да Жапаровду колдой. Сен адашып кетпедиң кам дейт. Адашып кетем. Нет. Эмне адашып кетем? Бабановду жолотпогула дейт. Эми бардыгын мен чечкенимде мен ким билет элем, кимдер деп. Бардыгын биртип элем. Коштук. Анан эми алар жок болсо деле азыр болбойт, мамлекетти жолго салып кете албайбыз. Жаштар көрүп койсоңуз тытышып кетти, бир күн тилек келсе эртең ар жактан бир болчунун жаштары келип, арактан кийин бүтүн Кыргызстандын жаштары келип бири-бирин тебишип жүрө беришет. Ошон үчүн бир Малага келип аксакалдарды угуп ошол мамлекеттикте биз жашаган жаштар эми жөн эле кыйкыра беребиз да, бир кыйкырыкта биздики. Тынччылык болсун, туура айтасыздар. Суроолорго жооп бере албасам, тарымай жок, жетишпей калып атам да. Мадымаровду колдош керек. Жагат го Мадымаровду колдош керек деген сөздөр жагат. Ушул атасың пешке сетпедин, пешке аштырып койдум. Экенис тымчы болсун, заряд таягышым болчу. Hazır. Темирбек Асанбеков оюн кандай дейт. Асанбековго оюн кандай? Асанбековго оюм жакшы. Ал киши дагы иштеш керек. Мамлекеттик кызматта эч иштеп көрбөгөн, такшалган кишидей сезилет жеке мен үчүн. Мен ал киши менен жеке тааныштыгым жок. Бир жолу жолуккам. Ошол партияга бир сунушун берген. Мыкты киши. Жакшы киши. Асанбеков дагы ушул кызмат берип көрбөйлү. Мен берип көрбөйлү деген жаман көрбөңүздөр. Татыктуу кишидей сезилет мен үчүн. Аскадан кылып жатабыз. Рахмат. Комментке көңүл бурбайсың, кээрлер суроо берип ала албай калса да. Ошон үчүн кабат берсеңер. Азизет Рустамов Фейсбуктан мени сен жөнөтүп турган окуй албайм деп коюңуз, эми азыр кантип окуйм а? Мадымаров кана кетиш күндө дейт.
Аты шайлаймын Мурат дейді. Жақшылық Садырбек Ташкентке қатырбайбыз дегендерге жаздым. Садыр Жапаров 2 ай срок бериш керек болсо анан да айдаш керек дейт. Айдаганды токтотолу туугандар. Айдаганды токтотолу. Мадымаров эркек чыгармайт дейт. Ал кишини көбү биле бербейт да. Эгер ал киши ошол өзүнүн ойлогондо, өзүнүн ойлогондочу азыр бир туугандары бар, ошолорду дагы мурда тургузуп коюп, бүт жагын жайнатып коюп жата берет эле, бизнесин кылып коюпчу. Тескерисинче. Айтпай эле коюйын көп нерселерди. Мурат Жамбаев. Аны ар бир адамдын ою бар, туура жакпашы мүмкүн. Ал адамды билбегенден кийин бир нерсе деп айтыш кыйын. Мен мисалы үчүн бирөөнү сөкпөйм, тигиндей мындай дебейм. Эмне үчүн? Так маалымат билбегенден кийин бирөөнү каралай бериш кереги жок да. Маалымат так боло турган болсо, анда эч бир сөз жок. Бул жигит да туура кылды, ошол жигитке да молодец деп коюш керек да. Мен туура эмес маалымат берген жок окшойм. Ким Айчиев дейби? Эгер туура эмес маалымат болсо айтып коюңуздар, туура эмес маалымат деп. Мен эч кандай просто шаарды көрсөтөйүн дегеним. Өмүрбек Даскараевди кандай Даскараев что ли? Даскараев экен, көрүнбөйт просто машина. Эмне үчүн бирикпейт? Эми анын бирикпегениги амбиция го дейм. Бүгүн келди Жапаров менен Ташиев Мадымаровга. Сүйлөштү, биригетип болушту, колдоду, Жапаров айтты, макулбуз деди. Эртең эми кандай? Бул саясат деген ушундай экен, бир сааттан кийин кайра башкача сөздөр чыга берет экен. Айдаганды токтотолду. Жапаров текебер дейт го. Шаулин Жапаров текебер кишидей көрүнбөйт. Жапаров ак көңүл киши. Жапаров ак көңүлдү байкайм да, мен ошо ак көңүл киши, жакшы киши Жапаров. Жапаровга мыкты киши Жапаров дагычы. Сборная Франция деп жакта футболдор чыгат го, футбол болот, ошону көрүш керек эле. Эми саясатчыларды жамандап баштап окшойбуз, Ошол жамандабай эле ар бир адамдын жакшы жагына карасак да. Мен бир нерсе айтайынбы, могу жерде бийлик талашкандар билинип калды, Сурабалдыга жанар депчи. Калыс болгон жакшы да. Кандай күндө болсо калыс боло бериш керек. Ошол элге наразы болуп, элге деп коем да, бийликке наразы болуп, биринчи болуп СДПК чыкты. СДПК не деп чыкты? СДПК шайлоо туура эмес өттү деп биринчи түнү чыкканда, эртеси күнү Атамекен бир бол болуп чыгышты. Бир бол Атамекен Замандаш Республика партиялары турабы. Бүтүн Кыргызстан ал мезгилде шайлоодун жыйынтыгы официал түрдө жарыялансын, анан катабыз деп турушкан. Официалдуу эмес. Айткан, Асановду айтып өттү, Масалиевди айтып өттү. Мадымаров интервью бербеген жок, ошонун ичиндеги кишилер менен сүйлөшө туруп, анан эч ким интервью алган жок да. Негизи бүтүн Кыргызстан наразы болду. Анан эртеси күнү баштаганда Атамекен башында туруп берди, моюнга алыш керек. Кан кечип жүргөндө элдерди учургул обедте дагы ошо митинг болуп аткан учурда баардыгы айтышты, ушул шайлоо жокко чыксын деп.
Негедир ошол учурда мекенчилер үн каткан жок. Мекенчилдер саат 4-5-те бир жолу келди дагы ошо менен кайра жок болуп кетишти. Партиянын то есть шайлоо жокко чыксын деген партиялардын ортосунда келишимге именно мекенчилдер кол койгон жок. Калган партиянын баардыгы коюшту. 12 партия. Мекенчилер кол койгон жок. Ошол моментте айтты да судалашканы кетишти деп. Ал эми кандай болду точно билбейм. Бирок жанар сурап алды алардын менети чоң. Ушул революцияны жасагангач. Эң көп менет ошолордо. Биз да жүрдүк, бирок мен антип жанарлардай болуп батыр боло албайбыз. Жанар, Тилек, ошол эле Нуржигит демде жанагы замандаштын лидери жүрдү. Темирбек Асанбеков жүрдү. Эл менен до конца жүрдү да. Сыймык жүрдү. Сыймыктар канчадан кетти билбейм. Бирок жанарлар до конца жүрдү. Эртеси күнү Жапаров чыгып келди. Жапаровга бийлик берди. Жапаров татыктуу. Жаман дебейм, Жапаров татыктуу. Бирок жанарлардын эмгегин балаш керек. Ушулар жанарлар болбогон ушулар болмок эмес. Чоң азат бар да ооба. Мен ушу жерден прямойду өчүрсөм туугандар. Шаар тынч. Эч кандай талаптонуучулук жок. Провокациялар жок. Чарчай баштадым простачы. Анан бул жерде бир-эки жерлер бар, барып коюп кетиш керек. Ошо калыс болуш керек деген да ата мекен турду башындачы. Ата мекенин балдары турушту. Бирок сыймык жасады. Сыймык негизи моюнга алыш керек. Кухнядан жасап койду баардыгынчы. Кухнядан баардыгын жасап коюшту. Макул тынч болуңуздар. Мекеним Кыргызстан жанарга көрүп бергенди дейби? Жок, андай болгон жок. Баардыгынын эмгеги чоң. Баардыгынын эмгеги чоң, партиялар Ой, салыш керек болду ошол бир аз. Алардын мен эртең сүйлөшөт го дейм. Кресло керек болсо берсин, иштесин, көрсүн. Болгону элди кыйнабасын дегенде. Акыл туугандар, мен досум Турсунбай чалып аткан ошого барайын. Ал да бир жактарда жүргөн чыгар. Ошто мэрис эмне болду? Ошто мэр болбой калды. Бүгүн эски мэрди кайра ордуна алып келип коюштур го. Ошол эмертең кандай болуп билбейм. Эмертең дагы башка мэр жакта тамашада жүргөн. Тамашалашып аткан бүгүн да бир мэр болгонго бир күндөн убакыт бар депчи. Кудай бурса баардыгы жакшы болот. Эртеңден баштап баардыгы өсүнүп түшөт. Сиздер кыжаат болбоңуз. Алыңыздар, баардыгыңыздарга бейпил түн, жакшылыктар болсун. Ушуну менен жамандыктын баары артта калып, Кыргызстандын жөнүгө өсүп кетсе экен. Шаар тынч. Ошондой болсун туугандар. Биз үчүн эң негизги элдин ынтымагы, мамлекеттин бүтүнлүгү. Рахмат баарыңыздарга чоң. Турсунбайга салам айтып коем. Хорошо. Макул.